көчөт тандап атканда подвойго сөзсүз түрдө көңүл бургуңуздар. М9 подвой кандай болот? Кантип айырмаласа болот? М106 подвойду кандай кылып айырмаласа болот? М106 бирөөсү М9 подвою. Ошол тууралуу сиздерге азыр көргөзүп кетебиз. Намногул тамыр системасы. Бирөөсү М106, мынакей жерге коем. Бирөөсү мынакей. Экөөнүн бирөөсү М106, бирөөсү М9 подвою. М9 подвоюнда айырмасы. М9 подвою бул кандай десем сиздерге, мындай тамыры өтө терең кетпейт. Буга кыйшылган алмабак тезирээк түшүмгө келет дагы. Анан бирок тамыр системасы өтө терең кетпейт. Бул подвойлор М106 подвоюна караганда М9 подвою үшүктү көтөрө албайт. Катуу суук болсо үшүп, же болбосо тамыр чирип кетет. М9 подвоюнда М106 подвою болсо, бул тамыр системасы 70-80 см, 1 метр тереңдикке чейин кетет дагы. Булар спур сортторго кыйшылат. Бу дагы нымдуулукту сүйбөйт, бирок сууктуу көтөрүмдүү болот. Бирок бир айырмачылыгы, М9 подвойду шпалер менен отургузуш керек. М106 подвойду 5 шпалер отургузсаңар болот. Себеп дегенде муну полукарлик, среднерослый подвой катары колдоносуздар. Бутакты көп чыгарып колдонсоңуздар болот. Эмесе сиздерге подвойдун айырмачылыгы мына бул М9 подвой. Бул М9 подвой болот дагы, жана мен жогоруда айткан минустары бар. Булар өзүнүн шагын көтөрө албагандыктан буларды шпалер менен карматат. Ошондо тамыр кармап бекемирээк болуш үчүн айтат. А бул болсо М106 подвою. Мына айырмасы. Көрдүңүздөрбү? Подвойлордун айырмасын. Эми мен сиздерге өзүп аткандагы ушул эки подвойду көрсөтөм азыр. Кандай болот өзү? Кандай болот? Салымногул. Мынакей. Рычев. Или суперчев. Мунун подвоюн көрдүңүздөрбү? Бул өзү негизи М106 подвойго кыйшылыш керек. Себеп дегенде булар спур сорттогу алмалар. М9га кыйыштырдыңыздарбы? Бою момдой болуп жапыс болот. Бою шагын көтөрө албайт да, монтип ийилип сынып кетет. М9 подвою мына могу сыяктуу болот. Тамыр көрсөңүздөр сапсары болот. Анан кийин булардын айырмачылыгы эмнеде? М9 подвойду митсеңиздер, бат эле сынып кала берет. Көрдүңүздөрбү? Мына любой жерден, жоондан кармасаңыздар дагы, ичкеден кармасаңыздар да бул бат сынат. Мынакей көрүңүз, тырс-тырс этип. Ошон үчүн спур сорттор сөзсүз түрдө М9га эмес, М106 подвойго кыйшылыш керек. Эсиңиздерде болсун. М9га спур сорт кыйшылса, албай эле. Бул М9га стандарт сорттогу, стандарт түрүндөгү алмалар келет. Айдарет, голден, жайык алмаларды кыйыштырса болот. Сорту башка. М9га кыйшылгандан кийин булар боюн өстүрбөйт, тез эле түшүмгө монтип келип калат дагы, бою өспөй калат. Бул М9 подвой, мына көрдүңүздөрбү? Эсиңиздерде болсун, карап көрүп алыңыздар. Мына жарыкатып алайын сиздерге, чтоб көрүш үчүн, наглядно көрүш үчүн. Мынакей сары болот өстөрү. Монтип кармасаңыздар эле сынат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей ичи дагы агыш болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бул бат эле сынып калчу нерсе. Булардын ошол себептен шпалерге өстүрөт. Бул өзүнүн шагын өзү көтөрө албай, момдой болуп туруп, ийилип, же болбосо сынып калат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей жакшылап карап алыңыздар. М9га спур сорт кыйшылган карлик десе, уже не стоит алып. Адан жакшы түшүм, жакшы шак кармай албайсыздар мондай спур сортторду. Көрдүңүздөрбү? Кичинекей бойдон эле бул өспөй эле уже түшүм берип кеткен. Бул жашоосун кайта арткап келет. Эми М106 подвойун көрсөтөм. Бул М9 подвой деп көргөздүм мына сиздерге.
Мына түйгүнө чейин көрсөтүп берем. Көрүнүңүздөрбү? Бүт ушундай болот. Азыр эми 106 подвоюн көрсөтөбүз сизге. Могул эм 106 подвою. Тамыр схемасын көрдүңүздөрбү? Момунда майда тамырлуу, күрөң бутактуу, анча-мынча момундай точкалары бар, көрдүңүздөрбү? Бул эм 106 подвою. Бул подвойдун артыкчылыгы. Буларга любой алманы кыйыштырсаңыздар болот. Спур сорту дагы, стандарт сорту дагы кыйыштырсаңыздар болот. Себеби мунун тамыр системасы 80 сантиметрден 1 метрге чейин тереңдикке кирет. Эң кемчилиги нымдуулукту сүйбөйт. Ошонусу бар. А так бул подвой бак өстүрүүдө, интенсивдүү бак өстүрүүдө бизде ошол подвой сиздерге ылайыктуу болот. Бул подвойго, мына подвойго стандарт сортундагы дагы, спур сортундагы алмаларды дагы кыйыштырсаңыздар болот. Ал эми М9га андай эмес. М9га только стандарт кыйыштырыш керек. Айырмасын аз да сүрөткө чыгарып сиздерге көрсөтүп коебуз. 106 подвою жанагы жогоруда көрсөткөн М9 подвою. Биздин каналга катталып, сөзсүз түрдө коңгуроону басып, сөзсүз түрдө биздин кеңештерди биринчилерден болуп угуп туруңуздар.